点播，但是立马的六场地和德西产区招收12万余只优质马匹，在此繁荣生息，马文化的脉络延续千年。没错，我们张苏县代表队的这些骑手们都下面就是我们的匹马，来到了我们的赛场。主场的方宫浪潮、申江州马都是对于我们江苏早已的做绚烂，从草原游民的生存。Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көкбөрүк юрмандары буйруса мынакей ат оюндарынын именно улактын ачылыш аземи болуп атат азыр. Мындан 2 күн мурун бул оюндун жалпы ачылыш аземи болгон. Бүгүн улак оюнунун ачылыш аземи. Биздин жигиттер бул жерде турушат, мынакей Кыргызстан деген жазуусу менен экен. Кыргызстандын оюнчулары биринчи Элдияр, экинчи Кубаныч Султан уулу, үчүнчү Бек Султан, төртүнчү Байыш, бешинчи Нуржан, алтынчы Аскат, жетинчи Дастан, сегизинчи Өмүрбек. Бул жерде командада 8 гана оюнчу катышат экен. Калгандары тренер, жетекчи. Бул жанында турган команда Кытайдыкы. Булар дагы 4 команда тең Кытай. Бул жакта болсо берки биринчи катарда Кытай, экинчи катарда Кытай экен, үчүнчү катарда деген Өзбекстан, төртүнчү катарда Кытай, бешинчи катарда Казакстан. Бул жакта кыргыз агаларыбыз да келишти. Жатабы дейт, ооба Кытайда болуп жатат, интернет слабый болуп атат, бир убакыт өчүп калышы мүмкүн. Эмне маареке болуп жатат дейт. Кытайда жыл сайын улак оюндары болот экен. Улак оюндун аталышынын аты улак экен. Ошол оюндун быйылкы жылына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан эл аралык кылып өткөрүп атыптыр. Бирок буга чейин жыл сайын өтүп келет. Бирок өздөрүнүн гана командалары катышчу экен. Достор, мен сиздерге буйруса биздин жигиттер бизге бул жактын сааты менен 8'de Kırgızstan'ın saati menen 6'da oynашот. Кечки убак 6'da oynашот. 6'da дагы түз эфирге киргенге аракет кылам. Азыр жөн эле ачылыш аземге көп эфирге кирип убакытты кетирбейин. Капа болбоңуздар. Түз эфирге Кытай сайттарынын ссылкасын коеюн десем такыр копировать этилбей атат, ссылкасы коюлбай. Анын ошон үчүн сиздерге скриншот кылып коюп бергенге аракет кылып атам. Манас барбадыбы дейт. Манас буга чейин келип кеткен. Азыр ден соолугуна байланыштуу Манас келе алган жок бул жолу, бирок чакыруу болгон. Федерация Манасты кошкон. Манас ошо өз чечими менен келе алган жок. Оюн канчада болот деп көпчүлүгү сурашып атат. Алардын арасында Улан Асакеев да бар экен. Бизди көпчүлүк азыр кыргызстандык көрмандарыбыз биздин оюнубузду күтүп аткан учуру. Оюнду айта турган болсом, оюн Кыргызстандын сааты менен 6'da, Кытай сааты менен 8'de кечки убакыт болот. Азыр жөн эле ат оюндарынын улактын ачылыш аземи болуп атат. Буга чейин жалпы бул турнирдин ачылыш аземи болгон. Бул да улак оюндарынын ачылыш аземи болуп атат.
парад болуп атат. YouTube'da барбы дейт, жок. YouTube'да жок экен түз эфир. Өздөрүнүн башкача бир программасы менен бизде жана Instagram, TikTok деген сыяктуу бар го. Кытайдын өзүнүн бир ушундай программасы бар экен. Ошол программадан гана көргөзөт экен, башка жакта жок экен. Он 18:00 түз эфирге киргенге аракет кылам, Кудай буйруса. Биздикилер деген Кытайдын командасы менен ойнойт. 阿勒腾别克带来的精彩演唱，在这个歌声当中，也再次欢迎所有到昭苏来感受大美昭苏风景和我们雕梁赛的所有观众朋友们，欢迎大家。那么在接下来的表演当中，我们将欣赏到的是 Илимбек ушул жерде туруп атты, эфирге кирип атат. Илимбек, 合奏。 бүгүн Илимбектин туулган күнү баса. 当中感受有不同的独特歌曲，有请。 Ма турган туурабы маба? Кыздар турган? Кыргызстан командасы экен маба? Бу Кыргызстандын командасы. Мындай байке суп-сулуу болуп турат го, бу кызыл кийини биринчи катарда ушул Кыргызстандын командасы. Сизчи кайсы жерден келдиңиз? Мен да Кыргызстандан келдим. Алдыңызбы? Түз эфир өзүм тартып берип атам. Неме Кыргызстанга жанагы ссылкасы коюлбай койду да. Кыргызстанга көрөрмандардын бүт суранып атат, бирок кое албай койдум. Казактарчы дейт. Казактар бул жакта турат, эң акыркы линияда. Кыргызча сүйлөй берсе бул уга берет экен да. Биздеги кыргызча да Кыргызстанда. Мен неме Instagram колдонуучуларым кыргызча да. Катталуучуларым. Бизден капитан Элчу, команданын машыктыруучусу Рустам Тыналиев, жетекчиси Ильяс Байке, физикалык машыктыруучу Эрлан Төлөбеков. Калган жигиттер 8 оюнчу команданын курамында.